Тарых бул мурдагы же кечеги да күн эмес. Ал бүгүнкү да күн. Бул мамлекеттик архивтерге тийиштүү. Архив илимий иш кагаздарын жүргүзүү, археография жаатында илимий изилдөө менен усулдук иштерди жүргүзөт. Ошондой эле архивдик документтерди сактоо боюнча маалыматтык так жыйынтыктарды берет. 46 жылдан бери Каракол шаардык мамлекеттик архиви мына ушул иштерди жүргүзүп келүүдө. Шаардык архивге мамлекеттик тарабынан жаңы имарат берилип, анын ачылыш аземи болуп, архив кызматкерлеринин иштөөлөрүнө толук шарттар түзүлдү. Тарыхы жок мамлекеттигин жоготуп коет. Анан бүгүнкү күндөгү сиздердин жумушуңуздар бул Караколдун тарыхын ушул жерде сактайсыздар. Канчадан бери келе аткан иш чаранын баары ушул жерде сиздерде. Ишиңерге ийгилик каалайм. Ар дайым коллективиңер менен жакшы иштерди алып бара бериңиздер. Учурда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 15 ноябрдагы 2021 жылдын 257 токтому негизинде архив кызматы Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлигинин ведомстволук бөлүмү болуп калды. Мезгилдер аралыгында муундар алмашып, алардын эмгектери баа жеткис болуп саналган архивдик документтерде гана сакталып кала берет. Жылына 3000ге жакын суроо талап келет. Бул бүт СНГ боюнча, анан Кыргызстандын ичинде, областтын ичиндеги ошолордун баардыгын убагында так аткарууга аракет кылабыз. Эми буюрса ушул күнгө чейин эч кандай мындай арыз-муң жок, баары туура кетип атат. Соцфонд менен дагы тыкыз иштесебиз, алардан да эми Россия башка СНГдан келген документтерди бизге жиберет, биз аны убагында так аткарып кайра берип турабыз. 18700 документ бар, ошонун ичинде эмне деген көзөткөн адамдар бар. Себеби биз кээде келип ушул жерге кичине жыт чыгарып, кичине эме кылабыз да, себеби ал адамдар болбосо бул ушул заман болот беле, жок беле кандай. Анан колубуздан келишинче ошол эмелерди өткөрүп турабыз. Андан тышкары бизде атайын фонд түзүлгөн. Каракол шаарына эмгеги сиңген инсандардын фонду. Буюрса четинен ала баштадык. Азыркы мезгилде 4 адам бар. Анан дагы бул иш уланат. Каракол шаардык мамлекеттик архиви да мамлекеттик архив улуу тарых деген сөздү азектеп, ар дайым эл кызматында талыкпай өз иштерин аткара бермекчи. Турганбек Жунушалиев, Айбек Турдакынов, Ыск Көл жаңылыктары.